Мен өзгөчө мынау калган маселелердин баардыгы бир тең, анан бирок чек ара маселе келгенде мындай бир өтө жети эмес, 70 жолу ойлонуп туруп анан сүйлөсөк, анан кийин ушул өзгөчө маалымат каражаттарды да ошого чакырсак, такталбаган маалыматтарды чыгарбасак, мына бир мындай второсортный, третьесортный эмес, төбөсү көрүнгөн эле маалымат каражаттарыбыз мынтип жазып атпайбы? Жалал Абадтагы Орто Токой суу сактагычы талаштуу жерлерге алмашылганын кыргыз тарап бышыктады деп. Бул эми 100% жалган маалымат. Мен эми башка жер боюнча айта албасам дагы ушу Орто Токойдо менин жет атам коюлган. Мен ушу айылда чоңоюп өскөнмүн. Эч кандай Өзбекстанга берилген жок, берилбейт дагы, берилген дагы эмес. Такталган чек арадан 14 километр ичкериде жайгашылган бул суу сактагыч. Ал мындай эми маалыматты бурмалоонунда өзүнүн ээ болуш керек да. Суу жөнүндө сөз болуп атат. Пайдалануу суу Өзбекстанга кетет. Анан кийин эми суу сактагычты биз кандайча, ал берилбей турган, берилген дагы эмес, андай сөз дагы болгон эмес да. Ушул боюнча дагы бир көзөмөлгө алып бир реакция жасап койсоңуздар. Ушундай жаңылыктарды чыгарганда бир тактап, өзгөчө расмий маалымат булактары ушуну тактап коюшса да, анан суу сактагыч башкасын билбейм, Орто Токой боюнча бул чындыкка дал келбейт. Бул 17-чи, даже плотинасын башкаруу дагы 17-чи жылы толук фонд госимуществого өткөрүп берилген. Кыргыз тарап полный акт прием передачаны алган. Ал жердеги өзбек жарандар 44 кожолук бар эле, бардыгы көчүп кеткен 17-чи жылы эле. Бүгүнкү күндө толук бойдон мамлекеттик мүлк башкаруу фондусу башкарып, ал жерде биздин суучуларыбыз плотинасындагы, ремонтундагы биздин органдар жасап атат. Болгону ошол ремонтко кеткен каржы чыгашасын өзбек тарап каржылап турат акыркы 3 жылдан бери. Ушул боюнча маселени бир тактап, ушундай маалыматтар менен биз мындай негизсиз үмүттөрдү берип коюп атабыз да кошуналаргачы. Бул туура эмес деп эсептейм. Ушул менин суроолорума жооп берип койсоңуз. Рахмат, Искай Айтбаевич. Биринчи Искай Айтбаевич, сиз туп-туура айтып атасыз. Тышкы башка мамлекеттер менен стратегиялык өнөктөш, коңшу мамлекеттер, дүйнөлүк коомчулуктагы биздин мамлекеттер менен тышкы саясат маселелери боюнча, өзгөчө анын ичинен чек ара маселелери боюнча талкуу жүрүп атканда, сүйлөшүүлөр жүрүп атканда, аны ачыкка чыгарыш үчүн сүйлөшүү бүткөнчө, ал келишимдерге кол коюлганча, ал келишимдер комитеттен, жогорку кеңештен өткөнчө, ратификация болгончо комментарий бергенди айтканга мындай очо кылдаттык менен мамиле кылсак да. Чет элдик элчилерди, ал мамлекеттерди, келишимдердин баардыгы ачыкка чыгара берсек болот. Бирок ал мамлекеттин жалпы тышкы саясатына таасирин тийгизет. Биз дүйнөлүк коомчулуктагы Бириккен Улуттар уюмунда мүчө болгон бир мамлекетпиз, көз карандыс мамлекетпиз. Биз алардын баардыгы менен мамилебизди улантышыбыз керек. Биз баардык маселени эле башталбай жатып, келишим кол коюлбай жатып, ратификацияны өтпөй жатып, биз элге алып чыгышыбыз керек. Баардыгын эл менен талкуулашыбыз керек. Биздин башкаруу системабыз ушундай, биздин жашообуз ушундай деп айта бергенден алыс болсок. Мен бул суранычым. Жанагы Тажикстандагы боюнча, ал боюнча мына азыр Москвада Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин мырза менен 2 жолу аябай кенен сөз болду. Ал жана Үмбөталы Токторлович айтып аткан обал экс тышкы иштер министрлиги пенсияда, ал деле илимдүү, билимдүү адам. Эми андайлар бизде дагы илим адамдары же болбосо расмий позицияланган ар бир жараныбыз демократиялык мамлекетте өзүнүн позициясын билдирсе болот. Бирок расмий түрдө билдирген бул бир маселе, анан ар бир саясатчы же болбосо мындай бир жөнөкөй жарандын билдиргени башка маселе.